Бул жылы Ош аэропортуна алып баруучу Ош көчөсү кеңейтилет. Эми кең трассаны куруу үчүн жол жээгинде жайгашкан бир катар турак жайлар жана коммерциялык объекттер алынат. Азырынча так канча үй сноско кетери жана алардын жалпы аянты адистер тарабынан аныкталууда. Мында тургундар тынчсызданбаса да болот, анткени шаар бийлиги ар бир алынган турак жай үчүн мыйзам чегинде компенсация төлөнөрүн билдирди. Канча үй 4 болсо жолдун кеңдиги, ошого канча үй кире турган болсо, канча үй толугу менен бузулат, ал эми канча үй жарым-жартылай бузулат, канча үй кошумча баягы заборлору, кошумча курулмалары кирет, ошолорду аныктоо иштери жүрүлүп атат. Учурда шаардын бир нече жеринде мыйзамсыз курулуштар булдурулуп жатат. Алардын катарында Масалиев көчөсүнүн 17 дарегинде жайгашкан, көп жылдардан бери элге белгилүү болгон Альмансур жана Абу Бакир ашканалары бузулууда. Кылып атат тазалап. Элге да жакшы болот. Кафелер тоскоолдук жаратып эле атат. Мына көрүп турасызбы өзүңүз. Ошо өз иретке келтирип коюш керек. Бир жолу элеги мына үйдөгүлөр ham жалуусса кылып атат качантан бери акыбары. Жогоруда бузууга туш болгон турак үйлөр, коммерциялык объектилердин баары жолго тоскоолдук жараткан курулуштар. Анда Абдыкадыров көчөсүнөн Закиров көчөсүнө чейинки аралыктагы бөлүгү тазаланып, кызыл сызыкка чыккан турак жайлар бузулган. Ошондой эле пробивной Абдыкадыров былтыркы ачылып башталып калган көчөнү быйыл бүтүрөбүз. Бул көчөлөрдүн баары ошол союз мезгилинен бери жасалып элек. Ошол көчөлөрдү быйыл пландап, мына капиталдык оңдоо түзөө иштерине, реконструкция иштерине киргизип атабыз жумуштарды. Ош шаардык мэриясына былтыркы жылы сноско туш келди делип кенемте төлөп берүү боюнча 1260 турак жай ээлеринен арыз түшкөн. Мындан сырткары бул маселеде 520 коммерциялык объектилер кайрылган. Дээрлик анын 30% берилип, калганын чечүү бүгүнкү күндө каралууда. Шаар бийлиги аларга кенемте төлөнбөй турганын, бирок маселе башка жер берүү сунушу менен чечиле турганын билдирген. Учурда бул багытта өкмөткө сунуш жөнөтүлгөн.